Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Силер менен бүгүн биз компетенцияларды калыптандыруучу технологиялар деген темада лекция өтөбүз. Ал негизги 3 немеден турат, дагы пункттан турат. Биринчи окутуу технологиялары, ана лекциялык семинардык практикалык сабактарда колдонулуучу технологиялар, үчүнчүсү компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалардын негизги типтери жана структурасы деген немеде түзүлгөн мазмунда биз ошолорго токтолобуз. Компетенцияларды калыптандыруучу технологиялар деген темадагы лекциябызда биринчи башында окутуу технологиясы деген эмне жөнүндө сөз берет, неме кылабыз, жөнүндө сөз болот да. Технологияны чечмелеп которулушу айтылат, мына жерде чебердик, искусство деп, бул ушул четтен келген сөз. Технологос деген ошол жөнүндө айтылат. Андан биздин өзүбүздүн энциклопедияда берилген аныктамалар жөнүндө сөз болот. Андан кийин педагогикалык технология бул бизге 80-жылдардан баштап эле окуу процессине кирген да. Эмне үчүн ал технология термини мындайынча алып караганда өндүрүшкө тиешелүүдөй сезилет. Мына абзацты сөзсүз силер билишиңер керек. Технология термини менен методика термини бир коюшуп, мына көп учурда экөө бир эле маани түшүндүрөт да дегендей неме ойдо жүрүшөт, бирок алар андай эмес да. Ошол мына абзацта айтылган. Мен ошону толук силерге окуп коеюн. Көп учурда технология термини менен методика термини бир коюшуп, алар бир эле процессти түшүндүрөт деп эсептелет. Чындыгында педагогикалык технология методикадан айырмаланат. Биринчиден, методикада максат жалпыланып, конкреттүү эмес коюлат. Тегил же бул материалды теманы түшүндүрүү, маселе чыгарга үйрөтүү деп коюлчу эле да. Аны ишке ашыруунун куралы жок болгондуктан жыйынтыгын текшерүү кыйынчылыктуу болот. Ал эми долбоор түрүндө коюлган максатта, башкача айтканда, технологияда болсо окуучунун иш аракеттери түшүнөт, колдонот, колдонгонду билет, айтып бере алат деген сыяктуу сөздөр менен көрсөтүлөт. Экинчиден, методикада методикалык ыкмаларды, каражаттарды, формаларды пайдалануу, аларды ишке ашырган адамга тиешесиз жалпы түрдө каралат. Ал эми окутуу технологиясында болсо негизги орунду мугалим ээлейт да, технологиялык процессти ал өзү ишке ашырат. Демек, педагогикалык технология бул окутуунун закон ченемдүүлүктөрүн, принциптерин, мазмунун, максаттарын, методдорун жана уюштуруу формаларынын жыйындысы, алардын бирдиктүү ишке ашырыш жолу болуп эсептелет. Демек, бул жерде методика менен технологиянын айырмасы жөнүндө жакшы айтылган, силер өздөштүрүп алышыңар керек. Эми мына жерде дагы бизден советтик окумуштуулар кимдер эмне дегендиги жөнүндө айтылат бул жерде. Бул жерде ошентип келип, анан кийин неменин түрлөрү жөнүндө айтылат. Окутуунун түрлөрү, мынанда да окутуунун технологиялары. Мына жогору жакта имитациялык эмес технологиялар, булар өзүнчө да бөлүнүп кетет. Мына графикте жакшы берилген. Менин шашып аткандыгымдын себеби, мына жерде лекциялык сабактарда кайсы технологиялар практикалык сабактарда кайсы технологиялар экендигин силер билишиңер керек да. Мисалы үчүн мына лекциялык сабактарда колдонуучу технологиялар проблемалуу лекция, визуалдаштыруу лекциясы, экөөлөп лекция, аңгеме, лекция, дискуссия, конкреттүү жагдайлардагы жагдайларды талдоо менен болгон лекция, видео лекция, мультимедиа лекциялар. Көрдүңөрбү? Мына лекциянын өзүнүн эле 8 түрү азыр ушул неме колдонуп атат экен да биздин неме билим берүүчүлөрүбүз. Демек, силер ушундай ушулардын кайсынысын болсо дагы ушул түрлөрүн пайдалансаңар болот экен. Демек, силер бул жөнүндө билишиңер керек. Мугалим болгондон кийинчи азыр компетенттүүлүккө багыттап окутууда ушул методикалар аркылуу ишке ашыруу жакшы жагдай түзөт. Эми мына семинардык сабактарда колдонуучу технологиялар. Мен булардын ар бирине токтолбодум, анткени мына жерде түшүндүрмөлөрү турат. Аны өзүңөр окуп аласыңар. Семинардык сабактарда колдонуучу технологияларды карагылачы. Муну дагы азыр санайлы мына 1.
Сабактын семинар типтериндеги неме сабак. Оку материалын терең өздөштүрүлүшүндө семинар дискуссия бөлгөдү. Дискуссия сабагы. Семинар баяндама. Семинар неме жазма рефераттар талкуулоо түрүндө дагы өтсө болот экен. Пресс-конференция, тегерек стол, чакан полемикалык топтор менен иштесеңер болот. Семинар угуу талкуулоо, окуу конференциясы жана башка болуп отуруп, мынанда 14 түрү бар экен. Окуу экскурсиясы, консультацияда. Ушинтип практикалык семинар сабактардын дагы ушундай технология неме ушулардын бардыгы технология болуп эсептелет да. Компетенттүүлүктөрдү калыптандырууга карата неме сунушталган немелер. Биздин эң негизги бизге керектүү бөлүмү пландагы 3-планда турган компетенттүүлүккө берилген тапшырмалар. Биздин токтолуп, анан биз ушунун үстүндө иштешибиз керек. Бизге аябай өз кесибибизге зарыл болгон ушул КБТ. КБТ деген эмне? Мына карагылачы, мына PISA эл аралык изилдөөлөрүндө математикалык сабаттуулук, математиканын адамдын өз жашап жаткан дүйнөдөгү ролун аныктоого негизделген математикалык пикирлерди келтирип чыгарууга, жаратман кызыктар жана калча алган ар бир атууга тиешелүү учурдагы келечектеги керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн математиканы колдоонун жөндөмдүүлүгү катары аныкталат. Окуучуларда да мына немесинде, эл аралык изилдөөлөрүндө биз жогору жакта айттык, 12 жылдык окуу системасында эмне үчүн өткөндүгүбүздү, ал кайсы конкурста биздин окуучулар жакшы орундарды ээлебей жаткандыгы белгиленген го. Эми ушул окуучуларда ушундай жөндөмдүүлүктөрдү калыптандыруунун бир каражаты катары КБТ кызмат кылат. КБТ деген эмне? Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар. КБТларды иштеп чыгуу көп түйшүктүү жумуш. Анын үстүнө тапшырмалардын мазмуну математика боюнча окутуу программасына, темалар, бөлүмдөр менен байланышта болушу керек, андан чыгып кетпеши керек. КБТларды пайдалануу менен мыналарды окуп аласыңар. Мен силерге керектүү жерин айтайын. Мына компетенттүүлүктөрдүн принципиалдуу айырмачылыгы алардын окутуу үйрөнүүнүн натыйжасы катары ишмердикте гана калыптангандыгында жана көрүнгөндүгүндө турат. КБТ маалыматты же айрым аракетти кайталап көрсөтпөстөн ал окуучулардын ишмердигин уюштурат. Эми универсалдык жана кесиптик компетенттүүлүктөрдө атайын компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар аркылуу калыптандыруу өтө маанилүү. Мына кара менен жазылгандар өтө маанилүү. Эми аныктама берип атабыз мына ал жерде. Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар деп окуучуда өздөштүрүлгөн билимдерди практикалык ишмердикте жана күндөлүк турмушта колдонуу билигиштигин калыптандыруу милдетин жүзөгө ашыруучу тапшырмалар аталат. Мына көрсөтүлүп аткан аныктаманы силер өз сөзүңөр менен айтып берүү деңгээлинде өздөштүрүшүңөр керек. Мынеке, мына жердеги кара сөз менен неме кылып атпайбызбы? Демек, компетенттүүлүк бул өздөштүрүлгөн билимдерди практикалык ишмердикте жана күндөлүк турмушта колдонуу билигиштиги болсо, ал эми КБТ ушул милдетти жүзөгө ашырууга багытталган. Мына жердеги мен мына кашанын ичине КБТ деп койдум. Компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалар дегендин ордуна биз мындан кийин силер КБТ деп эле кыскача колдонсоңор биз ушуну түшүнөбүз да. Ошондуктан КБТ дегенибиз ушул. Эми КБТ кандай? КБТнын типтери бар. Предметтер аралык жана практикалык кесиптик типтери. Аттан айтып тургандай эле предметтик КБТ деген силер биринчи үйдө кошумча тапшырмаларды, окуу китептеринен тышкаркы тапшырмаларды түзгөн бул КБТ болуп эсептелет экен да. Ошону түзүүдөн мурда силер кайсы типтеги КБТ түзөм деп аныктап алышыңар керек. Мисалы үчүн предметтик КБТ түзөм десең, кантип неме кылышың керек экен? Анын мазмуну ошол математикадагы өтүп аткан сабактарды, темаларга гана көбүрөөк фокусталат да, ошого гана басым жасалат. Ал эми практикалык КБТ мынанда дагы чечмеленип берилди мынандачы. Ал эми практикалык КБТ кандай? Мынеке. Бул дагы мына жерде практикалык КБТ деп айтып тургандай эле шартында практикалык жагдай баяндалат.
Аны чечүүгө түрдүү предметтик областтардан билимдерди эле эмес, окуучунун практика күндөлүк тажрыйбадан алган билимдерин да колдонуу керек. Мисалы үчүн, силер маселе түзүп аткан болсоңор, бардык түзгөн маселеңер дагы практикада окуучунун жашоо практикасына негизделген болушу керек экен да. Мына предметтер аралык. Бул биз айтып жүрөбүз го, неме деп интеграциялап окутуу азыр аябай неме күчүндө, дагы 12 жылдыкта андан дагы немеси күчөйт, мааниси. Ошондуктан мына жерде предметтер аралык дегенде, мына шартында бир предметтик областтын терминдеринде башка предметтик областтын түшүнүгү айкын жана эмес түрдө колдонуу менен баяндалат. Мен ушул предметтер аралык КБТ биздин математикада абдан көп кездешет. Мисалы үчүн маселелердин ичинде эле жаратылышты чагылдырган, ошол табияттануу, тил сабактары дегеле биздин математика сабагындагы маселелер бардык эле предметтер менен өтө тыгыз байланышта да. Ошолордун терминдерин башка табияттануудагы кайсы бир терминди колдонуп маселе түзсөң, демек сага бул предмет аралык КБТ болуп калат экен. Билим берүүнү, демек, билим берүүнүн сапатын жогорулатууда КБТнын мааниси орду, анын структурасы, өзгөчөлүктөр жөнүндө адабияттардын болгондугуна карабастан, окуу процессине кирүүгө даяр КБТларды камтыган дидактикалык материалдар жок эсе. Ошондуктан бул жүк мугалимдердин мойнунда жүктөлүп калат да. Силер ошо КБТларды түзүү аркылуу гана компетенттүүлүктөрдү калыптандыра аласыңар. Ушуга байланыштуу окутуучулар өз дисциплиналары боюнча компетенттүүлүктөрү калыптандырууга жана баалоого багытталган тапшырмаларды өз алдынча иштеп чыгууга муктаж. Ошондуктан мен аларды кара немелер менен жазганмын. Эми КБТны кандай түзүү керек? Анын алгоритмдери мына жерде берилген силерге. Жана баягы немеде өткөндөгү лекцияларда булумдун таксономиясындагы этиштерчи, баягы аракеттин этиштери. Ошолор силерге ушу КБТ түзүүдө өтө керек да. Ошол этиштерди кантип колдонуш керектиги жөнүндө лекциянын аягында берилген. Анда дагы, мында дагы мынакей жалпы алгоритм деген сөздү билесиңер да. Биринчи эмне кылыш керек, экинчи эмне кылыш керек, кантип түзүш керек, анын биринчи тибин аныкташ керек деп мына жерлерде силерге бүт көрсөтмөлөр берилген. Демек, биз бүгүнкү сабакта ушуну менен мына немеден бизге өтө керектүү КБТсыз такыр сабак өтпөй каласыңар күндөрдүн бир күндөрүндөчү. Демек, КБТ эмне экендигин, аны кантип түзсөк болот экендиги жөнүндө мен негизги айтайын деген немем басым ушу КБТда бүгүнкү лекциядачы. Ошондуктан мына жерге аябай чечмеленип берилген. Ал эми жогорку лекция, семинардык немелердин түрлөрүн алар окуп өзүңөрдүн информацияңарга керек. Ал эми мына 3-чү пункттагы мына КБТ бул сөзсүз түрдө өздөштүрүп, жана ушуну ишке ашырышыбыз керек силер менен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.